ошол 7-чакырылышта баштадым эле ошол мыйзамды иштеп. Анан албетте бул абдан убакытты талап кылды. Геопарктар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы деп чыгарып атабыз да. Негизинен жаңы мыйзам. Өзгөчө корук болуп калгандан кийин ал жерге кирүүгө да болбойт. Албетте мунун баары келип туруп биринчи кезекте президенттин программасын колдоо. Камила Абдразаковна, саламатсызбы? Сиз жакында эле геологиялык парктар жөнүндө мыйзам долбоорун демилгелеп коомдук талкууга чыгардыңыз. Анда негизги кандай өзгөртүүлөр, өзгөчөлүктөр камтылган? Алгач ошол боюнча кыска учкай маалымат берсеңиз. Арбагыла, мен бул мыйзам менен, мыйзам долбоору менен ошол быйыл толук 3 жыл болот иштеп келатам. Албетте бул мыйзамды жазуу бул оңой олтой жумуш эмес. Бул баягы идеяңды мыйзамдын тилине салып, бүт ошол мыйзамдык бүт тиги процедуранын баары так болуш керек да. Ошон үчүн бир канча жолу коомдук тегерек столдорду талкуулар өттү. Анан ошол акырында биз азыр мына мыйзамды ошол 1 ай болуп атат. Мен коомдук талкууга койдум. Албетте бул мыйзам жазуу жөн эле бир заматта эле ойго келе калган жок. Бул турмуштук зарылдыктан келип чыкты. Себеби мына президентибиздин Жашыл мурас улуттук чоң проекция программасы иштеп атат. Ошол мамлекетибизди жашылдандыралы, экологияны сактайлы, табиятыбызды сактайлы, жаратылыш ресурстарын бүт сактап калалы деген чоң ураам менен жакшы программа жазылды, улуттук программа. Анан ошондон кийин мен дагы ошол баягы экологиялык тиги төрагабыздын алдындагы экологиялык кеңешмеде төраганын орун басары катары ошол экологиялык бир мыйзам жазгым келип жүргөн. Мына ошол 7-чакырылышта баштадым эле ошол мыйзамды иштеп. Анан албетте бул абдан убакытты талап кылды. Бир канча мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүгө туура келет экен. Мен ошол мына азыр сиздер мен ошол мыйзам менен иштеп аткан учурда келип калдыңыздар. Кыргыз Республикасынын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамы бар. Ошол мыйзамда бул геопарк, мен эми кыскартып айтканда геопарк негизинен геологиялык парк деген термин. Ошол мына мен өз жогоруда атаган мыйзамга ошол түшүнүк жалпы жолунан эле түшүнүк эле кирген да, понятие деп коет го, түшүнүк кирип калган. Бирок анын ичинде геопарктарды кантип сактоо керек, механизмдери, анын республикалык бюджеттен каржы бөлүнөбү жокпу деги механизми жок да. Болгон эле ошол өзгөчө тиги корголуучу жаратылыш аймактарын сакташыбыз керек деген эле ушу термин гана кирип калган. Мына ошо мен азыр салыштырма таблицаларын бүт маалыматтарын жалпы бүт баарын даярдап бүттүк биз. Анан ошол мыйзамга бир өзгөртүү киргизип, анан экинчиси геопарктар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы деп чыгарып атабыз да. Демек бул мыйзам долбоору жаңыдан жазылып аткан мыйзам турбайбы? Жаңы мыйзам. Албетте бул биздин ошол борбордук Азия мамлекеттеринин ошол бир мамлекетте дагы ошол геопарк мыйзамы жок экен. Мен бүт баягы Россия мамлекетине, кошуна мамлекеттердин баарынын мыйзамдарын карап көрдүм. Анан геопарктар, кайсыл жерде геопарктар бар? Россия мамлекетинин федерациясынын Башкыртстан республикасында бир гана ошол геопарк бар экен, Янган тау деп аталган геопарк бар экен. Бул мындай статус берилген, өзүнчө мамлекеттен ошондой камылга көрүлүп аткан бир парк бар экен. Анан биз мына ошол мамлекетибизде Кудай буйрса мына 3 геопарк түзүү пландаштырылып атат. Бирөө азыр бүгүнкү күнү экөө түзүлдү. Облустук макамы бар. Баткен облустунда Мадиген геопаркы. Мен ошол экинчиси Ысык-Көл облусунун түштүк жагында ЮНЕСКОнун геопарк түзүү боюнча концептуалдык негиздемеси ЮНЕСКОнун колдоосу менен бул ошол Тескей геопаркы түзүлдү. Бул дагы өтө жакшы. Анан бирок болгону бизде мыйзам жок. Геопаркты кантип сакташ керек, кантип иштетиш керек, кандайча бюджет бөлүнүш керек. Мына облустун жетекчилери, президенттин өкүлдөрү облустагы мен бир кезде ошол геопарктарды иштетели дегенде алар өздөрүндө бар акчаны
бөлүп берели деп атат. Баягында иш орундарын түзүп, каржы маселесин, бирок кайсы мыйзамга таянып биз каржы бөлөбүз деп ошодон улам анан мен да мыйзам жазыш керек экен деп анан ушул мыйзам абдан бул эми бул жерде абдан татаал могу илими, бул илим изилдөө негизинен. Бул жерде билим, бул жерде илим изилдөөчү бул татаал илим экен. Анан мен ошол бир канча мамлекеттерден материалдарды чогултуп отуруп, анан биз кегиле эмнеге биз жазбашыбыз керек деп анан ушул мыйзамды жазууга киришип, мына эл аралык уюмдар келип бизге бир канча эл аралык уюмдар менен мен жолугушууларды өткөрдүм. Абдан колдоп атышат. Албетте мунун баары келип туруп биринчи кезекте президенттин программасын колдоо, экинчиден муну саясатына да дал келет дегим келет да, экинчиден туризм, социалдык, экономикалык мындай элдин шартын оңдоп, экономикага салым кошуп, жумушчу орундарды түзүп, анан биздин негизинен биздин ошол кыргыз жери эми керемет жер экен. Бизде керемет бизде ландшафттар бар. Биз өзүбүздүн экологиябызды, биздин табигый жаратылыш мурастарыбызды дүйнөгө таанытууда мунун ролу зор болот геопарктардын. Ошондой бир геопарк түзүп, анан мыйзам менен гана биз коргошубуз керек да. Мыйзам менен гана. Ошон үчүн бул биздин тоо таштарыбыз, асыл таштар бар. Канча ландшафттардын ичинде эмне гана деген асыл таштар бар. Көпчүлүгүн биз билип билбей, мүмкүн биздин мамлекеттен сыртка чыгып кетүү коркунучтары бар да. Биз ошондой табигый ата бабабыздан калган биздин мурастарыбызды сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн мен бул мыйзамдын өтө зарылчылыгы бар деп эсептейм. Өзүңүз билесиз, азыр Кыргызстанда улуттук парк, жаратылыш коргоо деген сыяктуу түшүнүктөр бар, бирок бул геологиялык парктар деген алардан эмнеси менен айырмаланат? Бул эми геопарк, мына мен жана өзү сиздерге айтып өттүм го, мына өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамда жана сиз айткандын баары кирген, тизмектелип кирген. Болгону бул геопарктар эми биз эмнеси менен айырмаланат, буларга эмнелер кирет? Мына биринчи кезекте бул геопарктын аймагына мындай төмөнкүлөр сакталат. Биринчиден бул эл аралык маанидеги геологиялык объектилерди сактап калабыз. Бул биринчи кезекте бул мыйзам менен. Анан жаратылыш ландшафттары, анан экосистема сакталат. Бул мыйзам аркылуу тарыхый, маданий, этнографиялык мурастар сакталып калат. Мына ушул мыйзам аркылуу сакталат да. Биз мына тиги мыйзам менен болгончо өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары кирип калганда, бул жерде биз эч кандай биз туризмде да өзгөчө корук болуп калгандан кийин ал жерге кирүүгө да болбойт. Эч кандай бир туризмди жүргүзүүгө, эч кандай бир орто чакан бизнес жасоого дагы тыюулар көп да. Ошон үчүн биз мына бул геопарктарды бөлүп алып каныбызда биз биринчи кезекте регионду өнүктүрөбүз. Орто чакан бизнес жасалат. Жана туризм багытында жумушчу орундар түзүлүп, келген бизге туристтерди алып барып ошол жердеги биздин табигый, биздин ата бабабыздан калган мурастарды көрсөтөбүз. Аны менен биз өзүбүздүн Кыргызстаныбызды таанытабыз. Бул келип туруп эле албетте биздин социалдык, экономикалык биздин чөнтөгүбүзгө акча түшөт. Каржы жагы. Анан кийин облустун губернаторлору, райондун акимдери дагы өздөрүнүн өнүктүрүү программаларынан, фондторунан акча бөлүп берүүгө мына мыйзам жол берет. Мыйзамда мына жазылып турат. 7 беренеден турат мыйзам. Биз абдан мыйзам жатык тил менен жазылды, кыскача. Негизги баягы статусу жөнүндө аныктама бердик биз экинчи беренесинде. Бул геопарктарды түзүү жана иштетүү тартиби Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан аныкталат деп муну Кабмин уюштурат. Муну албетте Кабмин болгондо облустагы өкүлдөрү, райондун акимдери дегендей. Анан геопарктарга эмнелер кирет, мына бүт баарын тизмектеп, тизмеси менен жазып койдук. Геопарктардын тиги коргоо режимдери, жоопкерчилик, эгерде ошол геопарктарды, геологиялык объектилерди коргоо тартиби бузулган учурда аларга жоопкерчилик да бар. Анан кийин мына биринчи 5-чи беренеде каржылоо деп турат. Мына жергиликтүү бийлик органдары, донор уюмдар, эл аралык фонддор, анан жергиликтүү өздөрүнүн өнүктүрүү фондторунан мамлекеттин мына 5-чи беренеде көрүнүп турат, геопарктарга акча бөлө алат. Өнүктүрүүгө акча кошолот да, салалат, акча салалат булар. Ошон үчүн бул мыйзам өтө зарыл. Менин оюмча бүгүн мына мыйзам толук иштелип чыкты. Эми ошол коомдук талкууну күтүп атабыз. Эми азыр коомчулук кандай кабылдайт, керекпи, керек эмеспи, анан ошого карап анан чыгарабыз мыйзамды.
Ар бир мыйзам долбоорду демилгелеп жазардан мурда бул албетте социалдык экономикалык кесепеттерин карашат. Демек бул сиздин мыйзам долбооруңуз тескерисинче социалдык экономикалык жактан пайда алып келе турган мыйзам долбоору десек болот да. Албетте бул эми биринчи кезекте биз регионду өнүктүрөлү дейбиз. Бирок иш жүзүндө регионду өнүктүрүүгө дагы жакшы мыйзамдар керек да. Ошол мыйзамдардын бири ушул мыйзам болот. Элди иш менен камсыз кылуу. Азыр эми биз реалдуу эл сезе турган, эл мындай эл сезе, мен дайыма эле айтам го парламентте, регион түзөт мамлекетибизди деп. Тилибизди дагы регион сактайт деп. Региондун эли тилди сактайт, региондун эли өнүксө мамлекет өнүгөт дейм. Мына ошого болгон биздин жандуу мыйзам аркылуу шарт түзүүчү биздин бир иш аракетибиз бул. Кыргызстандын жаратылыш аймагы, географиялык абалы, демек ушундай геологиялык парктарды уюштурууга, түзүүгө мүмкүнчүлүк берип, ушул потенциалды биз кеңири колдонушубуз керек да. Бизде потенциал абдан көп. Биз ошол жогорудагы айткан мыйзамда тыюулар бар. Коргоо дегенде биз кирип эчтеке жаза албайбыз. Ошон үчүн мен ойлоймун, перспективада бизде ар бир облусубузда не деген гана геопарктар бар да. Деген ландшафттарыбыз бар. Мына тиги көлдө сказканы караңыздар, туристтер жыл сайын агылып келип көрөт. Ошол жердеги ландшафттарды керемет, жомок, чынында жомок. Ошондой биздин потенциалыбызды дүйнө жүзүнө тааныштыра турган бир өзүнчө бир бул чоң мындай бул геопарк дүйнө жүзүндө мына эми азыр ЮНЕСКОнун дагы эң кызыккан маанилүү тармагы. Ошон үчүн биз дагы эл аралык деңгээлде биз ушул өзүбүздүн геологиялык мындай объектилерибизди таанытышыбыз керек. Ал үчүн бизге албетте мыйзам керек. Биз эми баягы жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу орган болгондон кийин аткаруучу бул Кабмин. Кабмин менен чогуу иш жасайбыз. Эми албетте Кабмин мамлекетте ошол регионду өнүктүрүүдө, иш орундарын түзүүдө, туризм багытындагы чоң иштер жасалып атканда булар каршы болбойт. Чогуу иш жасайбыз бул мыйзам аткарылышына.